Сокулук районунун Шопоков шаарчасындагы Кошо кант заводун биринчи вице-премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү расмий ачты. Бул завод жаңы эмес. 10 жылдан ашык убакыт иштебей токтоп калган эски ишкана болчу. Былтыр Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду $10 миллион каржы бөлүп 8 жылдык мөөнөткө насыя берген, жеңилдетилген пайыз менен. Жеңилдетилген пайыз менен берилген, 4% менен мөөнөтү 8 жылга, анын ичинен 1,5 жыл каникул бергенбиз. Негизги суммасынан 2 завод толугу менен иштеп, чыгарган кантты, шекерди сатып, баягы акча алып баштаганда эмдиги жылдын башынан баштап негизги суммасын төлөй баштайт. Токтоп турган заводдун көбү жаңыртылып, айрымдары оңдоодон өткөн. Заманбап автоматташтырылган аппараттарынан бери да келген. Ушул тапта жабдыктары бузулбай ишенимдүү иштейт деп үмүт артышууда. Жарым жыл ичинде реконструкция жүргөн. 100 чакырым аралыктагы түтүктөрдү алмаштырдык. Дээрлик бардыгы ишке даяр турат. Кеминде 100дөй компания реконструкция иштерине катышты. Германия, Украина, Россия, Казакстан жана Кыргызстандын ишканалары иш алып барышты. Албетте көбүнчөсү биздин компаниялар болду. Аларга чоң рахмат, жакшы иштешти. Учурда да оңдоо иштери жүрүп жатат. Айрым жерлеринин үстүнөн суу таам, бир топ жерин суу каптап турат. Кээ бир тетиктери мурдагы кебетесинде оңдолбогонун байкоого болот. Эми бул иштеп баштаса, күнүнө 3000 тонна кант кызылчасын шекерге айлантат. Бир жылда 300 000 тонна сырьё иштетилип, күнүнө 50 000 тонна кызылчаны кабыл алганга жетишерин белгилешет. Кайыңды жана Кошой заводу биригип 900 000 тонна кант кызылчасын өндүргөнүн эске алып, Кыргыз бийлиги ички рынокты толук камсыздап, сыртка сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөөрүн убада кылышууда. Дыйкандар коркпой кант кызылчасын эге берсе болот деген сөз. Мына азыр министр сельское хозяйство менен сүйлөшүп атканда ал киши айтып кетти, өткөн жылы перепроизводство болуп, наоборот, мощность жетпей калды переработкага депчи. Бул эми жаңы технологиялар киргенде, бул высокопродуктивный семена болот, анан механизация болот, своевременный полив эмелер баары эметкенде, то есть соответственно и производство да чоңоёт да. Ушул тапта кант кызылчалары кабыл алына баштады. Кайыңды заводу кызылчанын тоннасын 3450 сомдон алып жатат. Жарым акчага сатып алып, калганына шекер берүүдө. Өкмөт оптимисттик көз караш менен быйыл 900 000 тонна сырьёну өндүрүп, Тажикстан, Өзбекстан жана Россияга сатабыз деп турушат. 35 000 тонна кант кызылчасы казылып уже алынган. Былтыркыдай көрүнүш биз ойлойбуз болбойт деп, себеби дегенде заводдордун быйыл даярдыгы жакшы. Ошол эле кезде 9 кант кызылчасын кабыл ала турган пункттар бар, алар дагы даяр. Бул заводдун ачылышы менен 100 000 дыйкан жумуш менен камсыз болоорун айтышат. Өткөн жылы 11 000 гектардан көп жерге кант кызылчасы эгилсе, быйыл ал көрсөткүч 16 000 гаадан ашкан. Ушундай жол менен кант ишмердүүлүгүн өнүктүрүп, Евразиялык экономикалык биримдиктер өлкөлөрүнө экспорттоо планын өкмөт коюуда. Улукбек Кутманбаев, Азилет Марсбеков, События, Бишкек.